Кумтөр боюнча Канадалык центры менен болгон макулдашуу тууралуу толук маалымат бербей жатат деп оппозиция бийликти күнөөлөп жатат. Бийлик болсо Кумтөрдү толугу менен кайтарып алдык. Эми Кумтөр Голд компания жетекчилигин өзүбүз дайындай алабыз. Тараптар бардык доо арыздарынан баш тартты дейт. Бирок Центрадагы бардык акциялардан Кыргызстан айрылды. Мурда Кыргыз бийлиги кабыл алган мыйзамдар жана Конституциялык палатанын чечиминин айынан Кыргызстан эл элдик соттордо канадалыктарды жеңе албайт болчу абдан күмөн. Андай болгондо канадалыктар эмне үчүн сотту улантуудан баш тартты. Демек алар үчүн андан да пайдалуу, андан да баалуу бир нерсе болгон. Кумтөрдөгү алтын түгөнүп баратат жана Енді иштеттүү токтогондон кийин ал жердин баарын кайрадан культивациялап мурдагы калыбына келтириш керек. Бул иштер болсо өтө баалуу жана Лондондогу атайын фонддо топтолгон 53 миллион доллардан алдаганча кымбат болушу мүмкүн. Ошондуктан канадалыктар бизди кууп чыгып жатат деп кетип калып, Кыргызстандын мойнуна ошол экологиялык маселенин баарын илип койгондой.